Достор, саламатсыздарбы? Бул Манасбул негизги базасындабыз биз азыр. 5000ге жакын бийиктикте. Сейчас он будет еще делать. Саламатсыздарбы, достор? Манасбул базасы, негизги база 4800 бийиктикте 5000ге жакын. Ар бир адам тоого чыгарда, Манасбул тоосуна чыгарда 8000дикке чыгарда. Буджа деген иш чарасы бар экен. Ошол иш чараны өтөт. Аны атайын монахтар өткөрүшөт. Анан эми мен биринчи көргөндө ушу бул жерге бизге айтты да, силерди ошоки тоого чыгарда эмне жардам берет, ошону алып келе деп. Анан биздин балдар каскаларын, жанагы кокти деп коет, ошолекилерин мен обвязка жана курларым атайын чыга турган курларымды алып келип койдук ар жагында. Анан келсек, арасында пиво турат, арагы турат, вискиси турат. Анан биринчи албетте мага дагы мындай кызыктай ой келди, бул кандай кудайырган неме бул депчи. Анан жакшылап сурашып, булардын ошоки атайын ламалары менен монахтар менен сүйлөшүп көрдүм да. Булар азыр мынакей иш чарасын өткөрүштү. Баардыгы ырым-жырымдарын өткөрдү. Анан ошолеки боюнча мен айтып кетейин деп атам. Бир дагы альпинист бул Буджа деген иш чарасы тоого кетпейт экен да. Эми айрым учурда өтө башка динге берилген адамдар баш тартып коюшу мүмкүн экен, ыктымал экен. Бирок көбүнчөсү макул болот экен. Бул буддизм гана эмес, бага кыргыздардай болуп, бизде теңирчилер да аралашып кеткен да, салтыбыз да бар. Ушул сыяктуу салты менен да аралашкан экен. Анан негизги салттын мааниси туугандар мындай экен. Бул жерге айтат, булар айтат, силер бул биздин тандоо эмести. Пивобу, аракпы, колабы, вискиби, бул ар бир альпинисттин тандоосу дейт. Эмне альпинистке тоого чыкканга күч кубат бергенге, өзүнүн маанайын, өзүнүн күчүн, өзүнүн ушу энергиясын сактаганга эмне керек десе, биз ошоки Кудайдан суранабыз дейт. Ошоки ичкен, жеген тамагы, жанагы колдонгон курал жарактары, ошолокинин баары ушул адамга тоого чыкканга жардам берсин деген ырым-жырым өткөрөбүз дейт. Ошондуктан бул биздин тандоо эмес, бул силердин тандоо деп, бул биринчи жообу абдан мындай чынында эле логикалуу жооп экен. Андан тышкары айтып кете турган нерсе эми булар мынтет. Ар бир тоону булар айтат. Бизде Непал элин баккан бул тоолор дейт. Мисалы, эгерде Орусияны, Араб Эмираттарын баккан бул нефть болсо, газ болсо, бизде тоолор дейт. Бизде нефть да жок, газ да жок, тоолор дейт. Тоолорго канча деген миллиондогон туристтер келет, ошондон биз пайда табабыз. Ошондуктан биз тоолорго бул көрсөткөн сый урматыбыз дейт. Анан ар бир келген альпинистти биз ошол ар бир тоонун өзүнүн духу бар, ар бир тоонун өзүнүн ээси бар. Ошондон суранабыз дейт. Ээсинен ушул адамдарды аман эсен барып ошол жерге кабыл алып тоого аман эсен кой бериңиздерди суранабыз деп айтабыз дейт да. Анан эми мен айтып келдим да, бул эми башка дин болсо, биз ислам дининен болсо кагылыштар болбойбу десем, ага да жакшы жооп айтат. Бул айтат, биз дейт, жанагы силерде ислам дининде, мусулманчылыкта периштелер болупсо, бизде эле ошол тоонун жанагы духу, тоонун ээси деген ошол сыяктуу эле Кудайдын алдында турган периштелер дейбиз дейт. Кудайдын алдындагы. Биз Кудайдан суранабыз дейт. Кудай, ушу периштелериңерге, ошо тоонун ээлерине айта көрүңүз, ушул адамдарды ошол жакка аман эсен кабыл алып, ошол жактан аман эсен кой бергиле деп суранабыз дейт. Эми дагы бир нерсе, бизде дайыма куттуктаганда орусча мынтип айтат, с покорением вершины деп айтат. Же болбосо кыргыздар тоону, чокуну багындырышыңар менен деп айтат да. Бул туура эмес. Бул туура эмес. Бүт накта чыныгы альпинисттин баары мынтип айтат да. Тоо кабыл алды мени деп айтат. Гора приняла меня деп айтат. Же мынтип айтат, мен ошолекиге чыга алдым, эч качан багындырдым, же болбосо я покорил деп айтпайт. Накта альпинисттер айтпайт да. Мына так ушундан келген экен да. Булар айтат, ар бир тоонун ээси бул Кудайдан. Ошол Кудай мүмкүнчүлүк берсе, анда силерди ошол тоо кабыл алат деп айтат экен. Ошон үчүн ырым-жырым өткөрөт. Анан
булардын дагы бир абдан жакшы ою. Булар мынтип айтат: буддизм эми либералдуу экен. Булар айтат: силер мусулмансыңар, христиандар бар дейт, башкалар бар, башка улуттагылар бар, башка диндегилер бар дейт. Бирок силер айтасыңар, Алла бир эле деп айтасыңар дейт. Биз дагы айтабыз дейт, Кудай бир эле деп. Силер ошо Кудайды Алла деп айтасыңар, биз дагы Кудай бир эле деп айтабыз. Биздин бараткан ошо Кудайга барган жолубуз эле кичине башкачараак деп айтып түшүндүрүп берди да. Абдан логикалык экен. Бүгүн биз ошо Буджа иш чарасын өткөрдүк. Бүт кыргыз командасы осерекини өткөрүп, мынакей мындай ырым-жырымдарын кабыл алып, булардын батасын алып, эми Кудай буйрса жакын арада ушул Манас суу чокусу кабыл алсын деп ошол жакка жинайбыз. Рахмат.